Шаардык саламатты сактоого арналган 12-чи эл аралык конференциянын алкагында 15 өлкөнүн эксперттери жана окумуштуулары бир арага жолугушту. Алар жугуштуу эмес оорулардын өнүгүшүнө алып келген баңги заттарды, алкоголдук ичимдиктерди жана башка жаман адаттарды колдонууга каршы күрөшүүнүн заманбап жолдорун талкуулашты. Кала тургундары туш болгон көйгөйлөрдөн ден соолукка зыянды азайтуу стратегиялары боюнча жыл сайын тажрыйба алмашуу иш-чарасы биринчи жолу Борбор Азияда өткөрүлүүдө. Всеми способами пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы не только наши дети, но и родители понимали и знали, чем занимаются их дети. Жыйындын катышуучулары белгилегендей, дүйнөдөгү биринчи тамеки жыттанбаган мамлекет жакын арада расмий түрдө пайда болушу мүмкүн. Зыянды азайтуу боюнча жаңы стратегиянын аркасында 2023-жылы Швецияда чылым тарткандардын саны рекорддук төмөн көрсөткүчкө жетип, жалпы калктын 5%-ын түзөт. Эгерде башка мамлекеттер скандинавиялык ыкманы колдонсо, жакынкы 10 жылда Европада эле 3,5 миллион адамдын өмүрүн сактап калууга болот. Улуу Британия тамеки чегүүгө каршы күрөшкөн алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Биздин өкмөт ушулайда 1 миллион чылым тарткандар вейпингке өтүүгө жардам берүү үчүн бир нече миллион фунт бөлдү. Бул кадимки тамекилерге караганда ден соолукка аздыраак коркунуч туудурат. Тамеки чегүүдөн вейпингке өтүүнүн эң чоң пайдасы адамдар бул химиялык заттарды күйгүзбөйт же түтүн чыгарбайт. Оорулардын санынын көбөйүшүнө тамеки, алкоголдук ичимдиктерди жана баңги заттарды колдонуу сыяктуу жаман адаттардан тышкары экологиялык укук бузуулар, жаңы инфекциялардын пайда болушу, адамдардын жашоо образынын өзгөрүшү олуттуу таасирин тийгизүүдө. Конференциянын катышуучулары белгилегендей, COVID-19 пандемиясы айрым өлкөлөрдүн саламаттыкты сактоо системасы гана эмес, бүткүл дүйнөнүн саламаттыкты сактоо системасы жаңы коркунучту жеңүүгө даяр эмес экенин көрсөттү. Биз көз карандылыктын ар кандай түрлөрү боюнча социалдык изилдөөлөрдү жүргүзөбүз. Мен 5 өлкөнүн аспиранттарын, изилдөөчүлөрүн бириктирген долбоорду жетектейм. Бул долбоор Германиянын тажрыйба алмашуу академиясы тарабынан колдоого алынып, жаш изилдөөчүлөргө потенциалын жогорулатуу, жаңы билимдерди алуу жана алмашуу мүмкүнчүлүгүн берет. Биз аларга докторлук диссертациясын татыктуу коргоого көмөк көрсөтөбүз. Ошондой эле социалдык маселелер менен алектенген университеттердин профессордук окутуучулар курамынын квалификациясын жогорулатабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча адамдын өмүрүнүн узактыгы жана ден соолугу 4 фактордон көз каранды. Медициналык тейлөөнүн сапаты болгону 10%ды түзөт, тукумгоочулук жана экология 20%дан, 50% жашоо образына кетет. Башкача айтканда, адамдын өз ден соолугуна болгон мамилеси чечүүчү мааниге ээ. Необходимо информировать об этом широко. Кеңири маалымат берүү керек. Тыюу салууга болбойт. Жарандар өз моюнуна алмайынча биз аны жеңе албайбыз. Бул адат болуп калат. Биз болгону жардам бере алабыз. Бирок эң негизги милдет туура тамактануу болуп саналат. Жаңы төрөлгөн балага эмчек сүтүн гана берип, мүмкүн болушунча жасалма тамактанууга өтпөө үчүн аракет кылуу керек. Башкача айтканда, бала төрөлгөнгө чейин эле кош бойлуу аялдар кандай тамактарды жеш керектигин билиши зарыл. City Health конференциясы Solid эл аралык долбоору тарабынан Global Public Health Network фонду Казакстандын ден соолук адамдын ден соолугуна коркунучтуу факторлордун зыянын азайтуу боюнча улуттук ассоциациясы, ошондой эле Бишкек эл аралык медицина институту жана Кыргызстандын социалдык кызматкерлер ассоциациясы менен биргеликте өткөрүлдү. Рахат Жаныбекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.